Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн фронтенд иштеп чыгуу окуу модулунун веб программалоо дисциплинасынан номер 18 лабораториялык сабакты өтөбүз. Бүгүнкү карай турган темабыз HTML жана CSS'те шилтемелерди түзүү. Балдар, бүгүнкү лабораториялык сабагыбыздын максаты силер лекциялык сабактарда алган теориялык билимдериңерди бышыктап, ошону менен бирге HTML документтеги текстке, сүрөткө, электрондук почта дарегине шилтеме жасоо көндүмдөрүнө ээ боло аласыңар. Балдар, лабораториялык жумуштарды туура аткаруу үчүн биз теориялык билимдерди кайталап алуубуз зарыл. Биринчи суроо. HTML бул эмне? Силерге белгилүү болгондой, HTML бул дүйнөлүк желедеги документтерди стандарттык белгилөө тили. Ал эми CSS деп эмнени айтабыз? CSS бул HTML документтин сырткы көрүнүшүн кооздоп жасалгалоочу стилдердин каскаддык таблицалары. Шилтемелер деп эмнени айтабыз? Шилтеме бул башка баракчага өтүү менен баракчанын элементин болуп эсептелет. Адатта башка түстө баса көрсөтүлгөн текст же баскыч сыяктуу көрүнөт. Абсолюттук шилтеме деп кандай шилтемени айтабыз? Абсолюттук шилтеме, балдар, бул протокол менен башталып, интернетке жайгаштырылган сайттын аталышын камтыган дарекке болгон шилтеме. Адатта протокол HTTP протоколу көбүрөөк колдонулат. Кандай шилтемелер салыштырмалуу шилтемелер деп аталат? Салыштырмалуу шилтемелерге даярдалып жаткан сайттын учурдагы же документтин тамырынан шилтеме берилген учурду айтабыз. Ал эми шилтеме жасоочу тег кайсыл? Силер билесиңер, шилтеме жасоочу тег бул A теги, ал сөзсүз түрдө href атрибуту менен коштолот. Балдар, лабораториялык ишти аткарууда биз сөзсүз түрдө техникалык коопсуздук эрежелерин сактообуз зарыл. Бул силерге белгилүү болгондой эле, кабинеттеги, аудиториялардагы компьютерлерди мугалимдин уруксатысыз өчүрүүгө жана күйгүзүүгө болбойт. Ошондой эле компьютерди нымдан, суудан, чаңдан сактообуз зарыл. Компьютер электрдик прибор болгондуктан электр розеткаларын жана компьютерлердин кабелдерин кармоого силерге болбойт. Бузулган компьютерлерди иштетүүгө болбойт. Компьютер бузула турган болсо тезинен мугалимге же атайын адиске кабар берүүңөр зарыл. Номер 18 лабораториялык ишибизде төмөндөгүдөй тапшырмалар берилген, балдар. Биринчи тапшырма. HTML'де Жамунун Жалал-Абад колледжи сайтына AVN келбил сөздөрү аркылуу көрсөтүлгөн даректерге шилтеме жасоо керек. Ал эми экинчи тапшырмада Жамунун Жалал-Абад колледжи сайтынын негизги бетиндеги сүрөт аркылуу автоматташтырылган система жана математика ПЦКсынын веб барагына шилтеме жасоо керек. Ошондой эле үчүнчү тапшырма бизде даяр болгон экинчи барактагы электрондук дарекке шилтеме жасоо керек. 3 тапшырманын жыйынтыгын отчетко жазып, тиркемелерди кошуп, мугалимге тапшыруу керек. Балдар, лабораториялык жумушта берилген биринчи тапшырманы аткаруу үчүн биз өткөн сабакта даярдалган Бекмамат Осмонов атындагы Жамунун Жалал-Абад колледжи веб баракчасынан пайдаланып, андагы AVN жана келбил деген сөздөргө шилтеме жасайбыз. Азыр байкаганыңардай, бул сөздөрдү баскан менен эч кандай иш аракет жасалбайт. Келбилди да басып көрүн, бул учурда дагы эч кандай иш аракет жасалбайт. Демек, биз азыр ушул AVN жана келбил деген сөздөргө Adobe Dreamweaver визуалдык программасы аркылуу шилтемелерди жасайбыз. Мен программаны жүктөймүн. Жүктөп алдым дагы, биз ошол AVN деген сөз жазылган кодду карайбыз. Мынакей таап алдык. Ушул кодго биз сөздүн өзүнө бергендиктен тегти жазып алабыз. Шилтеме жасоочу тегти жасайбыз. Жазып алабыз. Ал A теги бизде сөзсүз түрдө href атрибуту менен коштолот жана даректи беришибиз керек. Эми AVN'ди биз Жамунун официалдык сайтындагы AVN менен байланыштырабыз. AVN баракчасы менен байланыштырабыз. Ал үчүн мынакей Жалал-Абад
жабунун сайтына киребиз дагы. AVN'ден биз шилтемени даректи көчүрүп алабыз. Көчүрүп алдык. Кайрадан программага келебиз дагы. Программабызга ошол даректи тырмакчалардын ичине жазып алабыз. Сөзсүз түрдө биз тегибизди бурчтуу каша аркылуу жабабыз. Андан кийин байкагыла, бурчтуу каша жабылгандан кийин жабуучу бул парный тег болот. ETG шилтеме жасоочу тег парный. Анын жабуучу тегин биз бул жерден кесип алабыз дагы. AVN сөзүнөн кийин тегти коебуз. Мынакей коюп алдык. Биз азыр шилтемени жасадык AVN деген сөзгө. Эми келбил сөзүнө жасайбыз. Бул учурда дагы бурчтуу кашаны ачабыз, тегибизди жазып алабыз жана атрибутту жазабыз. Атрибутка эми биз бул жерге келбилдин адресин коюшубуз керек, дарегин коюшубуз керек. Ал үчүн мен кайрадан эле жамунун сайтына кирем. Келбил жүктөйбүз дагы. Дарегин көчүрүп алам. Даректи көчүрүп алып, ошол тырмакчалардын ичине путь, хреф деген бизде путь, жолду көрсөтөт. Демек ошол жолго биз эмнени коюп алабыз. Даректи коюп алабыз, кайрадан эле жабабыз. Кыркып алабыз жабуучу тегти. Ошондой эле келбил сөзүнөн кийин тегти коебуз. Эми сактайбыз. Балдар, эми биздин веб баракчабыздагы өзгөрүүлөрдү көрөлү. Азыр өзгөрүү жок, обновление жасайбыз, жаңыртабыз. Мынакей, байкаганыңардай AVN жана келбил сөздөрү бизде башка түскө өтүп калды. Ошондой эле шилтеме экенин билдирген сызыкча менен сызылып калды. Ошондой эле биз көрсөткүчтү, мына бул жерде жүргөндө көрсөткүч багыттоочу түрүндө, стрелка түрүндө көрүнөт. Ал эми шилтеме экенин билдирчү белги, бул кол белгиси пайда болуп калат. Текшерип көрөбүз шилтемебиздин иштөөсүн. AVN сөзүн басабыз. Демек биз бул шилтеме аркылуу AVN билим берүү порталына өтсөк болот экен. Келбилди көрөлү. Так, келбил сөзүн басабыз, шилтемесин. Мынакей, биз келбил порталына дагы ушинтип туташып алсак болот экен. Балдар, лабораториялык жумушубуздун экинчи тапшырмасы сүрөткө шилтеме жасоо болчу. Бул жерде мына силер көрүп тургандай колледж жөнүндө деген сүрөт турат, кнопка катары жасалган. Мына мен басып атам. Бул сүрөт азыр иштебейт. Ушул сүрөткө биз азыр шилтеме жасайбыз. Ал үчүн кайрадан эле программаны жүктөйбүз. Программада бизде бул сүрөт кнопка деген дивте берилген. Ошол жерге мынакей кнопка 1 деген сүрөт, ушул кодду тандап алабыз дагы. Ал жерге баягыдай эле биз шилтеме жасоочу тегти жазабыз. Шилтеме жасоочу теги. Дарек. Эми даректи беребиз. Колледж жөнүндө маалымат болгондуктан биз дагы деле колледж биздин жамунун сайтындагы, биздин Жалал Абад колледжи жөнүндөгү сайтты ачып туруп, ушул жерден даректи алсак болот. Демек, даректи алабыз. Же болбосо колледж жөнүндө өзүбүз дагы көп маалыматтарды жазып туруп, ошол корневой каталогго кошуп, ошол баракчага дагы шилтеме жасап койсок болот. Койдук. Бул жерде тегибизди жабабыз. Тегти кыркып алабыз. Байкагыла, белгилер эч качан ачыкча же кем болбош керек. Бизде сүрөттүн эң сыртынан берилип аткандыктан, демек жабуучу тегти дагы биз ушул жерге коюп алабыз. Сактайбыз. Эми текшеребиз. Силер билесиңер, сүрөт бизде IMG, бул жерде көрсөтүп тургандай IMG теги аркылуу биз сүрөттөрдү коюп алсак болот веб баракчаларыбызга. Так, сактайбыз дагы, текшеребиз.
Бул биздин веб баракчабыз. Кнопкабыздын иштөөсүн текшеребиз. Биринчи обновление жасайбыз. Эми жаңыртып алгандан кийин баракты. Мынакей мен курсорду алып келгенде багыттоочу стрелканын ордуна менде кол пайда болот. Демек иштеш керек. Бастым. Колледж жөнүндө деген кнопканы басуу аркылуу биз ушундай дареке, биздин колледж жөнүндөгү дареке келдик. Балдар, ал эми биздин лабораториялык жумушубузда көрсөтүлгөн 3-чү тапшырма боюнча иш алып барууну биз өткөн сабакта жасаган Жамонун Жалал Абад колледжи сайтынын 2-чи баракчасы болгон табигый техникалык бөлүм автоматташтырылган системалар жана математика ПЦКсы веб баракчасынан пайдаланууну туура чечтим. Себеби бул жерде биздин агайларыбыз, жетекчилерибиз көрсөтүлгөн дагы ушул агайлардын биздин бөлүм башчы Кочкорбаев Асылбек Акимбаевичтин электрондук дарегине шилтеме жасайбыз. Ал үчүн кайрадан эле биз Dreamweaver программасына киребиз. Дагы бизде 2-чи баракчаны тандап алабыз. Тандадык дагы бул жерде издейбиз. Div менен берилген, мынакей, div менен берилген дагы шилтеме бизде телефонго жазылган. Биз азыр шилтемени имейлге, башкача айтканда электрондук агайдын электрондук дарегине имейл жасайбыз. Шилтеме жасайбыз, кечиресиңер. Тегти жазабыз. Адрести көрсөтөбүз. Бул жердеги өзгөчөлүк балдар, электрондук дареке шилтеме жасоодо биз өзүнчө кызматчы сөз бар. Mail to кызматчы сөзүн колдонобуз. Ал сөзсүз түрдө электрондук даректен кош чек менен айырмаланат. Ошондой эле электрондук даректи биз бул жерден копиялайбыз. Копиялап алабыз дагы бул тырмакчанын ичине биз аны коюп алабыз. Кош чектен кийин коюлат, байкагыла. Так, мынакей биз агайдын электрондук дарегин коюп койдук. Ошондой эле эми кайрадан биз кашаны жабабыз. Процедураны аткарабыз. Сөзсүз түрдө div-тен ичинде жазылыш керек. Так, тег жабылды. Сактап алабыз. Текшеребиз. Так, обновление кылабыз. Мынакей байкаганыңардай, биздин агайдын электрондук дареги көрсөтүлгөн сөз көк түскө айланып калды. Ошондой эле түбү чийилип калды. Сызыкча менен берилди. Басып текшеребиз иштөөсүн. Демек, карагыла. Почта иштейт. Мен өз дарегим аркылуу кайсыл колдонуучу, мисалы үчүн студенттер болобу, мугалимдер болобу, агайга кандайдыр бир кат жазуу керек боло турган болсо, демек ошол шилтемени басуу аркылуу өзүнүн дарегинен каалагандай катты жазып жөнөтүүгө болот. Мисалы үчүн кат жазайлы, сунуш. Онлайн окутуу жөнүндө деп жазайлы. Жөнүндө. Ушул катты эми отправить кнопкасын басуу аркылуу биз агайдын дарегине жөнөтүп койсок болот. Текшеребиз. Отправленные. Так, демек отправленные деген жерде биздин катыбыз агайдын почтасына, электрондук почтасына келип түшкөндүгүн байкасаңыздар болот. Сабагыбызды бышыктайбыз, балдар. Тексттик шилтеме жасоодо, сүрөттүк шилтеме жасоодо, электрондук дареке шилтеме жасоодо бизде тег бирдей болгону менен анын ичинде көрсөтүлгөн жол, алар белгилөөчү сөздөр сөзсүз түрдө айырмаланат. Ошондой эле кызматчы сөздөр колдонулат. Мисалы, электрондук дареке шилтеме жасоодо сөзсүз түрдө mail to электрондук кызматчы сөзүн колдонобуз.
Ошону менен бирге силердин эсиңерге сала кетемин. Шилтеме жасалган сөзсүз түрдө түсү башка болуп өзгөрөт. Эгерде биз аны CSS'де өзгөрткөн эмес болсок, ошондой эле сөздүн түбү сызыкча менен чийилип калат. Ал эми көрсөткүчтү алып келгенде стрелка эмес, шилтеме болуп жасалган сүрөт болсун, ал электрондук дарек болсун, ал текст болсун, сөзсүз түрдө колдун сүрөтү пайда болот. Балдар, лабораториялык жумуштун аткарылышын баалоо критерийи төмөндөгүчө. Тапшырма толук жана сапаттуу аткарылган учурда 5 деген баа коюлат. Тапшырма толук, бирок сапаты бир аз төмөн болгон учурда 4 деген баа коюлат. Тапшырма толук эмес, сапаты төмөн жасалган учурда 3 деген баа коюлат. Тапшырма аткарылбаган учурда 2 деген баа коюлат. Силер берилген тапшырмаларды кайтарым байланышты видеоролик, презентация, Word'то даярдалган отчет түрүндө жасап, мага AVN'ден ошондой эле электрондук дарек аркылуу жөнөтсөңөр болот. Ал эми үйгө тапшырма, балдар. Биз силер менен даярдаган Бекмамат Осмонов атындагы Жамын Жалал Абад колледжи сайтынын 2 барагындагы телефон номерлерине шилтеме жасоо, лабораториялык иштен отчетторун жазып, мугалимге тапшыруу. Бул сабактан көп пайдалуу нерселерди биле алдыңар деп ойлоймун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.